Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Биз көп сабактарыбызды жазып атканыңыздарга сиздерге рахмат. Эми мен бул учурда сиздерге азыр даяр презентацияларыбызды кантип видео форматка айландырып алсак болот, ушул боюнча түшүндүрүп берип кетейин. Бандикам менен деле болот, фрикам менен деле болот деп айтып атабыз. Но бирок бандикамды мугалимдерибиз кыйналып атат, жасап алганда кыйналыштар болуп атат дейт. Аны жаза албай атабыз деп атышат. Фрикам деле аны кыла албай атабыз дейт. Эми экранный камераны колдоно албай атабыз деген эле проблемалар, суроолор чыгып атат да. Ушул эле учурда биз слайдтарды видео кылып телефондон жаза алып атабыз. Но компьютерде кантип жаза алсак болот? Мен ушул боюнча түшүндүрүп берейин. Мына өзүңүздөр көрүп турган эле компьютер, компьютер, ноутбук эми ушунда турган эле слайдты азыр мен сиздердин астыңыздарда эле мына рабочий столдо эле любой эле слайдты мен азыр видео форматта жасап берейин. Вот, например, мына PowerPoint ачылып атат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чыкты мына кадимкидей эле тема правила обязанности учащихся деген эле кадимкидей эле права и обязанности учащихся. Слайд кадимкидей даярдалган, даяр слайд. Муну биз сабактарда колдонуп эле жүргөн слайдтар, көрүн мурун мынтип басып коюп эле, кетирип коюп эле экрандарда балдарга көрсөтүп жүрсө, жылдырып мына кадимкидей эле даярдалган слайдыбыз биз. Анимация кошсоңор болот өзүңөр каалагандай эле. Эми ушуну эле биз видео форматка кантип айлантып алабыз? Аны үчүн файл деген жерин басабыз. Мына көрүп атабыз, мына бастым. Андан экспорт деген жери бар. Ушул жерге экспорт, создай документ, PDF, видео деп турбайбы? Бизге видео керек, мына видеону басабыз. Бияк жагына өтсөк, карасаңыздар, качество презентации, максимальный размер. Биякта негизи 3 түрү берет, мына качествосы боюнча, качество презентации максимальный, средний и минимальный. Биз эми среднийни деле алып коелу, мына кыйналтпай. И бияна речевое, биздин жазуубуздун түшүндүрүү сөздөбүздү жазылыш үчүн ошону чыгара алабыз. Мына запись речевого сопровождения и время показа слайдов басабыз. Ошондо бассак дагы бир окно чыгат, запись слайд шоу деп атат. Начать запись. Мына эки жагына тең. Мен мурда негизи көпчүлүгүндө жок болот мындай галочкалар. Менде бар болгон жокто, чыгып атат. Сиздер галочка коюп коесуздар, жокторго мына галочка коюлат, 2 галочка коюлат. Андан кийин начать запись дейбиз. И кадимкидей эле запись башталат. Мисалы эми мына менин азыр слайдым записи башталды. Мына жер үстү жагын карасаңыздар, ноутбуктун запись деп чыгып атат. Мына время кетип атат, мына 15-16 секунда. Время көрсөтүлүп атат. Бул слайд кийинки слайдка жылдырчу жери мына. Биякта деле канча времяда жылдыр деген жерин управлять этсек болот. Эми кантип сүйлөп түшүндүрө беребиз. Жана тема, вот, значит, ребята, правила учащихся. Первое. Все ученики являются равными в своих правах вне зависимости от национальности, вероисповедения, материального обеспечения и общественного положения родителей. И так далее. Ушундай сыяктуу эле мына жылдырып эле, мына мен жылдырып атам слайдты, жылдырып эле мен түшүндүрүп слайдымды түшүндүрүп атам. Сиздер да ушуну түшүндүрүп сүйлөй бересиздер. Кадимки мына 7-й мындай, 8-й, 9-й, 10-й мындай кылабыз да. Кадимкидей эле слайдты түшүндүрө беребиз. Түшүндүрүп өтүп кете беребиз, кайсы учурда кандай болуш керек деп. И аягында спасибо за внимание дейт. Мына болот. Биякта мына слайд жазылып атат, слайд жазыла берет кадимкидей. Мына монусу видео болуп атат. Мунун бияк жагы видеону көрсөтөт, канча минутага тартабыз видеону. А бул болсо ар бир слайдтын канча секундада же канча минутада жылдырышты көрсөтөт бул жагы. Эми чыгабыз аны үчүн кадимкидей эле ноутбукта escape'ти басабыз, мына escape. И чыкты. И
Андан кийин мына бул окно жазылып турат, кантип эле көрүнүп турат. Показы время каждого слайда мына 5 секунд деп мен мурун башына окугом. Силер чоңойтуп алсаңыздар, вот өзүңүздөр эле жана кетпейди биздики боюнча. И создать видеону басабыз. Кичине көтөрүп турабыз. Кайра окно ачылат. А муну биз сохранить этишибиз керек. Демек биздин темабыз ушул болчу да, обязанность болчу да. Ушул эле темабызды видео кылып аткан. Ушуну эле мына астын карасаңыз, тип файлы эмне болуп калды? Видео mp3 4 чыгып атат, көрүсүздөрбү? Муну сохранить кылабыз. Сохраняется. И мына жер астын карап турсаңыздар, создание видео деп чыгып атат. Мына создание видео обязанности. Ушул биздин слайдты mp4 айлантып атат. Муну күтүп турасыз бир нече убакытка чейин. Мына жерден шкала чыгып, ал шкала амплитуда айтсак деле болот, амплитуда деп негизи эле мына слайддын амплитудасы мынакта кичинеден мына карарып келатат, ушул карарган жерибиз аягына чейин чыгат. Анткени биз буга чейин сүйлөгөндөрүбүздү бүт жазып обработкалайт да, бул биздин слайдыбызды обработкалайт. Өчүрүп салбашыбыз керек. Өчүрүп салсак, видеобуз жазылбай калат. Бүт удаление болуп калат. Күтүп турасыз, пока бул биздин кара шкала, амплитуда, шкала аягына чыгып, и бул слайд видеого айланганга чейин. Же болбосо жазып атып эле, например, ошибка болуп калды или видеоңор туура эмес болуп калды. Все, токтотобуз. Мына отмена кылып салсаңыз эле бул видеобуз полный слайдыбыз видео формат болбой калат да, өчүп калат. Кайра башынан эле төмөндөгүдөй эле баштай беребиз. Мына азыр бүткө күтүп турабыз. Бул ушинтип байкап турсаңыздар, мына жылып атат. Бул биздин кара шкалабыз. Аягына келгичекти азыр байкап турабыз. Бирке кичине убакыт кетет, ал слайддын времясына жараша болот. Ар ким анан шашпаңыздар, шашып кетип анан мындай болуп калды, эмне болуп калды деп сарсанаа болбой эле көрө берсеңиздер болот. Күтүп турсаңыздар болот. Мына келип атат, кичине күтө турабыз. Азыр кайра эле ушул видео, то есть ушул эле слайдыбызды, PowerPoint'ыбызды видео форматта сиздерге демонстрация кылып берем. Бүткө убакыт керек болуп атат. Анда ушул убакыт бияк болчакты, кичине дагы PowerPoint боюнча дагы жакшы нерселерди айтат. Бул эми PowerPoint абдан жакшы нерсе мугалимдерге. Бул өтө жардам берет. Мына слайд-шоу басып деле, запись видео слайда деп турбайбы, муну басып деле слайд кылсак болот. Начать запись первого слайда, начать запись текущего слайда. А вот все уже. Мына бул биз бүттү. Көрдүңүздөрбү? Биздин слайд уже даяр болду деген сөз да. Видеобуз да слайд видеого айланды. Все, кадимкисиндей эле өчүрөм. Мына өчүрдүм. Сохранить. Все, эми биз жана рабочий столго эле сактап койгонбуз. Мына рабочий столго эле видео форматта эле болуп калды. Слайд карап турасыз. Азыр ачылып видео форматтан. И кадимкидей эле запись башталат. Мына все жана мен сүйлөгөн сөздөр. Запись башталды. Мына жер үстү жагын карасаңыздар, мына запись деп чыгып атат. Мына время кетип атат, 15-16 секунд. Время көрсөтүлүп атат. Бул слайд кийинки слайдга ушул жери мына биякта деле канча времяда жылдыр деген жерин управлять этсек болот. Эми сүйлөп түшүндүрө беребиз. Жана темабыз, вот, значит, ребята, право учащихся. Первое, все ученики являются равными в своих правах, вне зависимости от национальности, вероисповедения, материального обеспечения и общественное положение родителей. И так далее. Карасаңыздар, мына видео болуп атат кадимкидей эле. Азыр стоп коем. Мына стоп жана түшүнүңүздөр. Мына кадимкидей видео, мына кадимкидей видео. Вот ошол слайдыбызды ошентип видео кылып алсак болот.
көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Видеолоруңуздарды мугалимдер даяр кылып жазып алыңыздар. Силер менен Гүлзат Мукашева.